Келіңіз. Кандайсың, жақсы? Келдік. Эми биз мына жайыт колдонуучулар жайыттарды адилеттүү бөлүштүрүлгөндүгүн кантип түшүнө алабыз? Асан ага, биз жайыт комитети жайыттарды жамааттык карталаштыруу ыкмасы менен иш-чараларды өткөрөбүз. Жана жайыт жерлерибиздин бардыгы тип боюнча, мезгилдик колдонуу боюнча бөлүштүрүлөт. Жайыттык инфраструктуранын жайгашкан жери аныкталат. Мисалы, көпүрө же мал сугаруу, ошондой эле ички чек аралар жайыт участогунун аянты жана алардын түшүмдүүлүгү аныкталат. Келиңиз көрсөтүп берейин. Жөн булам бул карта бизге эмнени түшүндүрүп бере алат? Деги эле могу көпүрө деген эме каяктан чыкты өзү? Бул жерге эч качан көпүрө болгон эмес. Ал жайытка такыр эле үйлөр түшүп калган. Асан ага, Арист долбоору грант бөлүп берген эсиңиздеби? Ошолордун жардамы менен көпүрө салбадык беле? Ал гана эмес, биздин жаштар курулуш ишине жигердүү катышкан. Жалпылап айтканда, эски карталарда жайыт деп турганы менен иш жүзүндө ал жакта ото чөптөр чыгып кеткен. Же болбосо өзүңүз айткандай, үйлөр курулуп калган. Ошондуктан бул жаңы карта менен иш алып баратабыз. Эми сизге бул карта эмне пайда алып келерин көрсөтүп берейин. Биринчиден, бул жайтты көрдүңүзбү? Көрдүм. Бул биздин 100 гектардык чалба жайыттарыбыз. Жакшы экен. Алар албетте алыс жайгашкан. Бирок эми ал жака барчу жол бар. Мындан тышкары, биз бул жайыт участогунун аянтын аныктадык. Анын түшүмдүүлүгүн билебиз. Жана ушул жаңы маалыматтарга тууралап мал жаюунун планын жана графигин түзүп койдук. Эми ал жака 60 күнүн ичинде 500 майда мүйүздүү мал жайганга болот. Ал эми бул жакта айылга жакын жайгашкан жайыттарыбыз бар болчу. Алар жайыт категориясынан алынган. Мындайча айтканда, карталаштыруунун негизги максаты мал жаюуга чын эле жарактуу болгон жайыт жерлерди чек араларын аныктоо. Ошондуктан мал жаюуда жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу үчүн биз малдын санын ушундай бөлүштүрдүк. Ал эми биз жылдап мал жайып келген могу жерибиз. Кайсы? Могу жерибиз. Толугу менен тосмолонду. Эмнеге? Эми ал жака 2 жыл тийбейбиз. Ал жерлерди эс алыш керек. Ооба. Мага эми түшүнүктүү болду окшойт. Рахмат. Болуп турат, мен барайын. Жакшы тур.